Мурза Гапаров, жол кырсыгы, ыңгеме. Машина жолдон 10 кадамдай чыгып барып, тумшугу менен кар баскан бейик жарды сүзүп туруп калыптыр. Үстүндөгү карагай торсундардын бирөө кабинанын артка айнегин көзөп кирип кетиптир. Сыдыктын ыманы уча түштү. Шопур эмне болду экен бечара, деп ойлоду. Бирок шопурун көрүүгө үлгүрбөдү. Кабинанын ичине эңилип карагыча болбой өздөрү анын тушунан өтүп кетишти. Сыдык өз шопурун суроолуу карады. Шопур 40ка чыгып калган, өгүз моюн, сүрдүү адам экен. Кебете кеш бирине жараша түнт, оройн экен. Оштон чыккандан бери Сыдык аны бир нече жолу сөзгө салып, бирок кебине алымсынбай койду. Берген суроолоруна гана нардан бери жооп кайтарып, ашыкча эчтеке кошумчалабайт. Өзүнө кызыктырыш үчүн Сыдык сүрөтчү экенин, Атайы Фрунзеден Памирге сүрөт тартканы баратканын да айтып көрдү. Сыдыктын ою боюнча сүрөтчү деген сөз ар кандай адамдын жүрөгүн жибитип жибериши керек эле. Өз кесибин бардык кесиптерден артыкча көрө турган, бирок шопур болгону жакшы экен деп гана койду. Анан негедир өзүнчө үшкүрүнүп алды. Алай үрөөнүнө келишсе, жерде ала чоло кар жатыптыр. Ойбуй, бул жактын кары эле кете элек го, деп таңыркады Сыдык. Африкага бараткансып сүйлөйсүң да, деди буга шопур шылдыңтаган түрменен темир тиштерин кашкайтыр сайып. Сыдыктын жини келди, бирок үндөбөдү. Ошончо көп машинеден келип ушунун машинесине отурганына бушайман жеди. Эми болор иш болду. Эптеп Мургапка жетип алайын деди. Мургапка жеткенден кийин убадалашкан 20 сомун колуна карматып, тескери бурулуп кетет. Ага чейин сүйлөбөй эле коюш керек буга, деп чечти. Ошондон кийин чын эле сүйлөшкөн жок. Экөө тең өз ойлору менен алаксып, бири-бирине көңүл бурбай, өн сөзсүз жүрүп келатышкан. Бирок мына бул кырсык аргасыздан шопуруна кайра караттырды. Кызык, шопур таптакыр бейкап отурат. Көрбөй калды экен, деп ойлоду Сыдык. Андай болсо айтыш керек буга, токтотсун. Тиги бечаранын акыбалын билип өтпөсө болобу? Жардам берип дегендей, эгер жардам кечиксе, өздөрү менен кошо ала кетишке туура келет. Албетте, кузовдун ичи жык көмүр. Кабинада өлүк кишини шалактатып, жөлөп барыш кыйын, бирок эме ушентсе да... Сыдык эмеле оозун ачарда дагы бир нерсеге ою кетти. Мүмкүн бул капыр көрсө да көрмөксөнгө салып коюп жүрбөсүн, деп калды ичинде. Биринчиден, бул машакаттуу иш. Кыйла убакытты алат. Күн кечтеп шопур шашып баратат. Экинчиден, мына ушунусу чыныгы себеп. Экинчиден, жоопкерчилик жагы бар. Кокус тигилнеме мүрт кеткен болсо, өзүнөн өзү анын кантип өлдүсө, өлүгүн ким биринчи көрдүсү болот. Жамандыгын алса, өзүн күнөөлөп калыштары ыктымал. Сен анын артынан шаштырып келгенсиң, ал сенден качам деп барып жарыга кептелген дерсе, дей беришет да. Анын бетин Кудай нары кылсын, албетте. Анда Сыдык да сурак берет. Кур дегенде күбө катары. Аминтип бир айлык командировканы араң сурап алып баратканда, анысын жолдо сурак берип өткөрүштүн эмне кереги бар? Чычкан ийинине кире албай жатып, куйругуна калбыр байлайт болуп. Бирок өгүз баш чындап эле тигил машинени көрбөй калсачы? Анда көрүп туруп айтпагандык үчүн Сыдыктын өзү күнөөкөр болот. Күнөөлөй турган эч ким деле жок, албетте. Мунун көргөн көрбөгөнүн ким билип отуруптур? Жөн гана өзүн өзү айыптуу сезип кыйналат. Ошондуктан айтып койгон эле дурус. Бирок айтайын десе, бир чакырымча жерге узап кетишиптир. Бейик давандан чыңк ылдый зуулдап түшүп келатышкан болчу. Эми бул көлүйгөн немеге айтсаң да кайрылып ошол жакка чыгып барабы десең? Кап. Чечкинсиз адамдын чечими курусун, деди Сыдык, өзүнө аразы болуп. Эмне кылаарын билбей, жүрөгү тыйлап, кайрадан өңүлө карады. Шопур да бул жолу аны сүзүлөй иптеп койду. Эмне эле ойдолуктап атасың? Деди анан күтпөгөн жерден. Бул көргөн экен, деп чечти Сыдык. Мунун айтайын дегене, эмне эле кыйналып атасың? Сен көргөнү мен деле көрдүм. Тынч олтура бер. Төө көрдүңбү? Жок. Бээ көрдүңбү? Жок. Шопурдун оюн ушинтип жорду да, шопур менен үнсүз макул болду. Жөн эле, деди анан макулдугун билдириш үчүн.
Олтыра беріп бұттарым талып кетті. Баса, деп қойды шопыр. Кейін көңілі жайланғансып, көңілді бірдемені ырдап кірді. Сыдығаны тымызын қарап олтырып, жоқ жерден ушул бейтаныш, өзіні жағымсыз адам менен күнөөлүү сырға ортоктош болып қалғанына таң қалды Зейнекейді. А мүмкін бұл ештекені білбестір. Мүмкін күнөө жеке маға ғана таандықтыр, деді қайырдан сарсанха болып. Бирок ошол эле замат, кайсы күнөө? Эмне? Аварияны мен жасап турман ба? Аны өлтүргөн мен бекемин? Деп өзүнө өзү актап жиберди. Ошондон кийин көңүлүн кирдеткен күтүлбөгөн көрүнүштөн өзүн оолактатууга бел байлады. Давандан түшүп бүтүшкөндө иңир кирди. Шопур чырактарын жандырды. Бир маалда машинанын алдынан бир коён чыга калып, жол менен качып жүрөдү. «Тигине, коён!» деп кыйкырып жиберди Сыдык аны көрүп. Кыйкырганын өзү да сезбей калды. Шопур Сыдыкты олурая карап койду. Сыдык осолдой түштү. Коён алыска соймуңдоп кеткен нурдан чыга албай, жанынын барынча томураңдап чуркап баратты. Сыдык коёнду аяп, анын өмүрү үчүн катуу кабатырланып отурду. Шопур болсо тескерисинче бейкапар, өз жолу, өз ою менен алаксып гана келатат. Сыягы мындай жолугушуулар ал үчүн көнүмүш көрүнөт. Бара-бара коён арып, машинанын тумшугуна жакындай баштады. «Жолдон чыгып кеткейле, бичара!» деп тиледи Сыдык. Шопурга кайрылып, токтотуп кой, тиги жаныбар кутулуп кетсин дешке батынбады. Беркинин тил алчудай түрү жок. Акырында машина коёнго жетип, коён анын астына кирип кетти. Сыдыктын жүрөгү шуу дей түштү. Ал коёндун аман калганын же тепселип кеткенин билбей калды. Кудду кырсыкка учураган машинанын шопурун көрүүгө үлгүрбөгөндөй арманда кете берди. Шопурду караса, Шопурдун жүзүндө эч кандай өзгөрүш көрүнбөдү. Бар болгону кабинанын ичин жаңырда катуу чүчкүрүп алды. Жок, бул үйүн көргөр жолдогу машинаны сөзсүз көрдү деп ойлой баштады Сыдык кайрадан. Көрүп ичиндеги адамга ушу коёнго болгон мамилесинде эле кош көңүл мамиле кылып койду. Куптан ченде булар Кара Көл деген кыштакка жетип келишти. Кыштакта шопурлардын рабаты бар экен, Сыдыктар ошол рабаттын коргонуна кирип токтошту. Коргондун ичи машинеге толуп кетиптир. Машинелердин айрымдары моторлору муздабасын үчүн жүргүзүлүп коюлган. Алардын алдында чылымдарынын отун жылтыратып, шопурлары сүйлөшүп турушат. Сыдыктын шопуру моторун өчүрүп, бутунун жанында келген эски каризинаны алып кабинадан чыкты. Сыдык да жерге түштү. «Жүр!» деп койду шопур. Анан коргондун ичиндеги чырагы күйүп турган үйлөрдүн бирөөнө карай басты. «Буюмдарды алып алайынбы?» деп сурады Сыдык. «Ошол жаман сандыктарыңды кайсыл уру алсын?» деди тигил. «Чемодан менен этюдникти айтып атат». Бул айванга эмнем жакпай калды экен деп ойлонду Сыдык анын артынан ээрчип. Кийимимби, же өскөлөң сакал мурутумбу? Экөө келип кирген үй ашкана болуп чыкты. Ашкананын ичи таза, жылуу экен. Анын оокат берчү жагы жабык, а буфетинде бир жаш, сулуу келин торток отурат. Келин шопурду көрүп сүйүнүп кеткенсиде, сыпайы жылмайып ордунан тура берди. «Арба!» деди ага шопур. «Бар болуң!» деди келин. «Таза кечиктиңиз го?» «Ушундай болуп калды». «Отуруң!» Шопур келинди кандайдыр ыраазчылык менен карап алып, столдордун бирөөнө барып отура кетти. Сыдыкка да жанынан отургуч көрсөттү. Ошондон улам келин Сыдыкты «Сен да бар белең» дегендей бир тиктеп алды. Кийин буфетинен ала чыккан чыны кашыктардан анын алдына бирден койду. Сыдык эми гана байкады. Бурчактагы печканын үстүндө ыш баскан мискей туруптур. Келин лепилдеп жетип барып мискейди көтөрүп келди. Мискейде ысык шорпо бар экен, келин экөөнү бөлүштүрүп куя баштады. Албетте тең-метең эмес, этинин көбүн шопурга терип салып атты. Бул аял шопурдун эмнеси болду экен деп ойлой кетти Сыдык. Келиндин шакек, билериктүү колдорун ак жуумал акылдуу жүзүн карап отуруп. Карындашыбы? Окшошпойт. Көңүлдөшүбү? Кудай сактасын, ушу чабалекейдей болгон назик жубан өзүнөн 2 эсе улуу, өгөз кебетеленген немеге кантип улайык келсин? «Кана, оокатка караңыздар», деди келин бул жолу көптүк иретинде кайрылып. «Кокуй, нанды унутуп калган турбаймынбы?»
Шопур менен Сыдык шорпого киришти. Келин буфеттен кайтып келип, алардын маңдайына отура кетти. Шопур анын алдына корзинасын жылдырып койду. Келин корзинаны ачып, ичинен кызыл гүлдүү кара жүн оромол алып чыкты. «Ой!» деди көздөрү жайнай. Дароо башындагы жоолугун сыйрып таштап, жаңысын салынды. «Жакшы жарашат экен», деди Шопур. «Рахмат», деди келин. Таза сүйүнүп алды. Сыдык болбосо Шопурду өөп жиберчүдөй болуп, аны назик карап койду. «Апаңыз кантип калды?» деп сурады бир маалда. «Түзүк эле», деди Берке. «Бирок дагы эле үй ишине жарабайт». «Балдарыңыз кыйналып аткан экен?» «Айлаганча. Сени апара берейин десем, кемпир болбойт. Кое тур, аялыңдын кыркылыгын кече эле өткөрдүң, эл эмне дейт» деп. «Апаңыз туура айтат». Ушундай беле», деп таң калды Сыдык. Баягыдан Шопурга кыйла жүрөгү жебитишти. Бул кембагалдын башында азасы бар турбайбы деди. Бирок ошентсе да келин дагы ыраа көрө бербеди. Анын жаштыгын, сулуулугун аяды. Ичи тарлык кылды. Бул аял Шопурга эмес, мына мага окшогон билимдүү, маданияттуу, таланттуу эркекке аял болсо жарашат деп чечти. Кап, Фрунзеде жашаган болсо өнөр-кынасына чакырмак, портретин тартмак. «А сенин үйдөгүлөрүң эмне деп атышат?» «Мурдагыдан кыйла жоошуп калышты. Алардын каңырылган эле алыс кетип атасың дешет». «Айтпайсыңбы? Кааласам жума сайын келип турам деп». «Айтып атам, кар кишилер да. Ош десе эле жердин түбү деп ойлошот». Шорпуну ичип бүтүштү. Шопур Сыдыкты бир карап алып, «Мейманканада орун барбы?» деп сурады. «Көп», деди келин. «Эмесе сен барып жат», деди Шопур Сыдыкка. «Чыгып туруп сол жакка буруласың». Сыдык чечкинсиз түрдө чөнтөгүнөн акча алып чыкты. Бүгүн жолдо 2 жолу оокат ичишип, акысын өз төлөшкөн. Бул жерде пул бериш кыйын болуп турат албетте. Эми ошентсе да, «Кокуй, жөн эле коюң», деди келин таарынган түр менен. Сыдык рахмат айтып чыгып кетти. Мейманкана 2 бөлмөлүү экен. Бирөөнүн ичи караңгы. Чала жабылган эшигинен уйкудагы кишилердин коңуругу угулат. Беркисинде 10 чакты кровать болуп, үчөөндө киши жатат, калганы бош. Жаткан кишилер уктабастан печкенин жанында чулгуусун кургатып отурган бак жайган сары жигиттин аңгемесин угуп, ха-ха күлүп атышыптыр. «Ассаламу алейкум», деп Сыдык алардын көңүлүн өзгө бурду. «Келиңиз», деп койду бирөө. «Бош орун бар бекен?» Бар. Ана, каалаганыңызга жата бериңиз». Сыдык бурчтагы кроватька барып чечинип кирди. Беркилер кайра аңгемесин улантышты. Анан? Ошентип бир шишени жеке ичип алып, «Эме балдар мени машинеме отургузуп койгула» дейт. Машинеси 10 кылдыректүү чоң машине. Магазиндеги балдар аны колтукта барышып, кабинага отургузушат. «Эми бурап койгула» дейт. Балдар бурап, моторун от алгызып беришет. «Эми мен кеттим, кошкула» дейт. Түн кирип калган. Машина таштак жолго чыгып алып, зыпылдап жүрүп отурат. Бир маалда эле алдынан бир кылдырек кылдырап чыга келет. Кыз талак, бул кимдин кылдыреги болуп кетти? деп коет таңданып. Кыйлага чейин кылдырек менен жанаша барып, акыры аны артка таштап кете берет. Үйүнө келип уктап, эртеси эшикке чыкса, машинесинин бир кылдыреги жок. Катын, бул менин кылдырегимди эмне кылдың? деп кыйкырат ошондо катынына. Кроваттагылар шарактап күлүп калышты. Сыдык да кошулуп кетти. Апенди адам жакында пенсияга чыкты, деп бүтүрдү аңгемечи аңгемесин. Кой эми, дем алалы. Жигит чулгоосунун өтүгүнүн кончуна тыгып коюп, кийин Сыдыктын катарындагы кроватька келип чечине баштады. Уштапта босогодо дагы бир Шопур пайда болду. Сакал мурутун агаралап калган узун бойлуу киши экен. Келиң аксакал, дешти беркилер ага ызаат кылып. Тиги адам чарчаңкы түр менен басып барып, кош кроваттардын бирөөнө отурду да, ошо замат чечинип кирди. Бала, сен эмне тумшугуң менен жар сүзүп калгансың? деди ал чулгоо кургаткан жигитти көрүп. Тормузум иштебей калды аке, деп койду Берке. Сыдык дароо башын көтөрдү. Эмне, давандагы машина сиздикиби? деп сурады ал сүйүнгөн түр менен.
Жигит буга кичине таңдана жооп берди. Ооба? Ой, кантип суук калдыңыз анан? Жигит бул жолу мулуюп койду. Тормузун баш ийбей баратканын сезип, дароо машинени жарга бурдум да жан алакетте жерге секирдим. Ошол. Азаматтык кылыпсыз. Кокусунан кийин кирген шоопур чыракты өчүрүп салды. Уктадык, деп койду анан. Куду команда бергенсип. Өйдүн ичи кап-караңгы жана жым-жырт боло түштү. Сыдык кырсыкка учураган шоопур менен дагы сүйлөшкүсү келди эле, батынбады. Ал өзүн бир оор жүктөн кутулгандай жеңил сезип калды. Ошол сезим менен бир пастан кийин көчүлүп уйкуга кетти. Саар менен аны бейтааныш киши ойготту. Эй жигит, тур, шоопуруң чакырып атат, деди ал ийинен катуу түрткүлөп. Бөлмөдө чырак күйүп туруптур, а кроваттарда эч ким жок. Сыдык нардан бери кийине салып эшикке жүгүрүп чыкты. Таң агарып келаткан учур экен, асманда эле сейрек жылдыздар бар, кубагай ай сүзүп баратат. Күн суук, коргондогу машиналар муздаган моторлорун жылытып, кызыгандары улам-улам кетип атышат. Сыдыктын шоопуру да машинасын жүргүзүп коюп, өзү анын ар жак бер жагын карап күймөнүп жүрөт. Сүрөтчү, кандай уктадың? Деди ал жайдар үн менен. Сыдык мунусуна ыраазы боло түштү. Рахмат, жакшы. Анда отур, жөнөйлү. Экөөдөн кабинага киришти. Ошо тапта кечиндеги келин жетип келди. Башында кечээки жүн жоолук, колунда түйүнчөгү бар. Муну салып коюң, жолдо жейсиз, деди шоопурга түйүнчөктү сунуп. Шоопур түйүнчөктү корзинасына салып алды. Мен бүрсүгүнү кайтам, деди ал. Эсен аман барып келиң, деди буфетчи. Машина ордунан козголду. Келин аны чоң жолго чыкканга чейин узата карап турду. Жолго чыкканда шоопур да аны бир кылчайып карап алды. Ошондон кийин машина жаңы ылдамдыкка өтүп, чырактарынан түшкөн нурду ээрчип зыпылдап жөнөдү. Бир пастан соң шоопур кыңкылдап ырдап кирди. Бүгүн мунун көңүлү көтөрүңкү деп койду ичинен Сыдык. Өзүнөн өзү кечээ кырсыкка учураган машина эсине түштү. Кайрадан шоопурдун машинаны көргөнү же көрбөгөнү кызыктыра баштады. Өзүн өзү кыйнап отурбастан аныкын билгиси келди. Бүгүн сурай берсем болот деп чечти. Айтыңызчы, кечээ давандан түшүп келатканыбызда жолдун боюнда турган машинени көрдүңүз беле? Көргөнмүн, деди шоопур аны таңыркай карап. Анда неге токтотконуңуз жок? Эмне үчүн токтотушум керек? Менимче авария болгон турбайбы? Шоопуруна жардам керектир эле. Кызык, кабинасында эч ким жок болсо, кимге жардам бермек элем? Сыдыктын ындыны өчө түштү. Демек, кеп менин өзүмдө экен деди. Кап, ушул суроону өз учурун деле берсем эмне? Деп каңырыгы түтөп кетти. Көрсө ушунчалык гана турбайбы? Машина бейир калыпта желип жортуп келе жатты. Мезгил менен анын алдынан жолдо түнөгөн чымчыктар чочуп учуп калышат.